2011 Кыргызстанда соттук реформалар башталган. Өлкөдө көз карандысыз сот системасынын калыптанышы биринчилерден болуп бийлик башындагылардын жүрөгүнүн үшүн алат. Ак үйдөгү ана башчылар аракетке келип, реформалардын багытын өз кызыкчылыктарына карай бурушат. Ошентип 10 жыл ичинде бийликтин бир сөзүн эки кылбай аткарган сот системасы түзүлдү. Адилеттүү системаны орнотууга каршы чыккандардын катарында убактылуу өкмөт жана Өмүрбек Текебаев турган. Маалыматты Садыр Жапаров 7 каналга берген түз маегинде ачыктады. Толық көз қаранды, ак үйдөн 100% көз қаранды сотторду системасын түзүп бүгүн отуруп алышкан. Мына 10 жылдан бери ушул көз қаранды соттор келатат. Эгерде ошондо Текебаев тоскоол болбой, өзүнүн командасы менен тескерисинче мени колдоп койгондо, ошол сот реформасы жүрүп кеткенде. 2012 жылы биз камалбайт элек, Ташиев, мен, Мамытов болуп. 2016 жылы Текебаев өзү камалбайт эле. 2017 жылы мен да камалбайт элем. Мына көрдүңүздөрбү? Эгерде ошол сот реформасы жүрүп кеткенде камалбайт элек да, тоскоолдук кылып, чагымчылдык кылып, уюштуруп, кабинетине отуруп алып, тигини чакырып алып, бул депутатты чакырып алып, сен минтип айт, сен тигинтип айт деп ар кандай эмелерди үйрөтүп, ошол мезгилдечи чогуу иштеп калбадыкпы? Ушинтип жүрүп каршы чыккан. Мына кийин келип өзүнүн башына тийди. Биздин да башыбызга тийди, мына жалпы мамлекеттеги элдин башына тийип атат. Анткени сотторду ак үйдөн отуруп алып гана бир начальник отдел эле чалып любой чечимди чыгартып коет. Мына азыр да ошондой да. Мына могу конституциянын кесепети, ошол жана сотторго жазып алган мыйзамдын кесепетинен ошондой болуп атат бүгүн. Бир кишинин колуна топтоп берген үчүн. Бирок казынадан миллиардтаган каражаттар бөлүнүп, соттук реформа деген ат менен иш жүрө берди. Отчетко келгенде видео байкоо орнотуу сыяктуу майда бараат иштер, а бирок бөлүнгөнү олчойгон суммалар болуп жатты. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандырыш үчүн бюджеттен үстүбүздөгү жылы 2 миллиард 154 миллион сом, быйыл 2 миллиард 193 миллион сом бөлүнгөн. Миллион дагы эмес миллиардтаган мындай каражаттар 10 жылдан бери соттук реформаларга жумшалып келди. Бирок натыйжасы байкалган жок. Сот реформасы жүргөндө эмне гана өзгөрүү болду. Соттордо видео камералар жана ошондой эле компьютерлер болду, телевизорлор коюлду, бирок алардын баары иш жүзүнө ашкан жок. Мисалы Американы айта турган болсок, 1% дело дагы жогорку сотко жетпейт экен. Америкада 1%. А бизде 99% дело бардыгы жогорку сотко жетип атат. Ал делолор бүгүнкү күндө поле чидесте болуп, облус сот, жогорку сот, биринчи инстанциядагы соттор аркылуу айланып бүгүнкү күндө жүрөт. 2 жылдан бери, 3 жылдан бери Курлай Домат менен поле чидес болуп айланып жүргөн делолор бар. Мыйзамсыз ошол чечим чыгарган мынау сот мондой бир жазага тартылды дегенди көрбөй атабыз да. Жумуштан бошотуп коюу менен алардан кутулуп, анан ошол менен реформа кетип атат деген бул өтө чоң жаңылыштык деп айтышыбыз керек да. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда сот реформасы мындай ири каражаттар менен эмес, системаны өзгөртүү жолу менен ишке ашырылары жазылган. Ансыз да жылдар бою казынанын бир чекесин кемирип, эч кандай майнап чыккан жок. Сотторду тандоо кеңешинин 3/1, счетный палатанын 3/1, кыскасын айтканда президентке баарын берип койбой, парламент аркылуу өткөрүп, фильтровать этип өткөрүсүн деп атабыз да. Президент эч качан карабайбы же алда бир карап чыгабы? Эми президент баягы сотторду тандоо кеңешинен өтүп келгенден кийин бир сыйра баягы мындай коррупционерлер өтүп кеткен жокпу, ар кандай мындай бир кылмыш иши бар же болбосо мындай бир кылмышкерлер өтүп кеткен жокпу деген жагын карап койсо болот. Анан парламентке берсе, парламент өткөрүп өзлөрү шайлап кое берсе болот да. Адилетсиздик сот системасында гана эмес, жалпы күч түзүмдөрүнө нааразычылыктар айтылып келди. Мындай эри шаркактын артынан жалган жала, ак жеринен камалгандар болгон жок деп айтууга болбойт. Ага мисал Кыргызстанда 2017-2018 жылдары абакта отургандардын саны көбөйүп, 100 000 калктын 180-и кылмышкер болуп калган. Ал эми абакта отургандар карапайым калктын эсебинен багылат. Андыктан адилетсиз камалгандарга мунапыс берүүгө муктаждык болгон. Муну трагедия катары көрүү туура эмес, дейт Садыр Жапаров. Аларды кармап жата берсек жата беребиз. 1 жыл, 2 жыл, аларга миллиондогон акчалар кетип атпайбы? Тамагына, жана содержаниясына, светине, суусуна дегендей. Мындан трагедия жасаштын кереги жок. Эми жаза берет, көбү жаза берет экен. Баягы аларга карабай ишти, көрүп турган ишти алдыга алып жылдырып кете бериш керек экен да. Сөзсүз түрдө кыйкыргандар чыга берет экен. Аларга көңүл бурбаш керек. Жарыяланган мунапыс боюнча 238 киши абактан бошотулган. Алардын арасында жаш өспүрүмдөр, 3 жашка чейинки наристелери бар айымдар бар. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.